Саламатсыздарбы, урматтуу кесиптештер жана окуучулар, кутман күнүңүздөр менен Гапыр Мадаминов агайыбыздын акыл эмгегинин маданияты китебинен номер 60 сабак Дилбаян жазуу жөнүндө эскертүү деген тема боюнча маалымат аласыздар. Сабакты даярдаган Салтанат Бейшенова, Талас облусу. Дилбаян жазуу жөнүндө эскертүү. Биринчи кезекте балдар эмнеге көңүл бөлүш керек? Кунт коюп угуп алгыла. Эң биринчи балдар Дилбаяндын темасын ойлонуп тапкыла. Эсиңерде болсун, темадагы ар бир сөз мааниге ээ. Дилбаян жаза турган оюңарды толуктагыла. Экинчиден, Дилбаяндын темасы, эгер тема берилсе, анда максаты жөнүндө ойлонгула. Кандай сөздөр, сүйлөмдөр менен аны көркөмдөсө болот, план түзүп чыккыла. Үчүнчүдөн балдар, түзүлгөн планды туура сактап, ага жооп жазгыла. Төртүнчү, мүнөздүү сөздөрдү жана сүйлөмдөрдү тандап жазгыла. Көркөм сөз каражаттарды пайдаланып, өз оюңарды туура жазгыла. Мисалы, ошол темаңарга байланыштуу макала каптарды, улуу инсандардын айткан цитата сөздөрүн дагы пайдалансаңар, Дилбаяныңар көркөмдүү жана образдуу болот. Бешинчи, бир эле сөздү же сүйлөмдү кайталай бербөөгө аракеттенгиле. Демек балдар, ошол Дилбаяныңарда орунсуз кайталоодон сак болгула. Алтынчы, жазган Дилбаяныңарда өзүңөрдүн мамилеңерди көргөзгүлө. Демек, ошол Дилбаянда өз сөзүңөр, өз көз карашыңар болуш керек. Кээ бир окуучулар китептен көчүрүп алат, андан алыс болгула. Ошол жазган тема боюнча өзүңөрдүн ой жүгүртүүңөрдү жазып, өз көз карашыңар менен жазсаңар абдан таасирдүү болот. Жетинчи, жыйынтыктоону унутпагыла. Дилбаян жазганда эң аягында сөзсүз түрдө жыйынтыктоочу корутунду сөзүңөр дагы болсо жакшы болот. Кээ бир чыгармалардын аягын ал өзүңөрдүн чыгармачылыгыңар болуп эсептелинет. Жазуучудан тышкары, акын жазуучулардан тышкары өзүңөр кандай бүтүшүн каалайт элеңер, кандай элестетесиңер, ошону дагы жазсаңар болот. Дилбаяныңарды жазып бүткөн соң балдар, кайталап кайрадан өзүңөр окуп чыккыла. Анда темасы жана негизги ою толук ачылып берилдиби, ошону эске алгыла. Керексиз сүйлөмдөрдү сызып таштагыла. Жетишээрлик эмес жазылган жерлерин кайрадан толуктап чыккыла. 9. Дилбаян жазууга окуган газета, журнал, көркөм адабияттардан берилгендерди орду менен пайдаланууну унутпагыла. Мисал катарында Чыңгыз Айтматовдун Делбирим повестинин Сүйүүнүн азабы деген Дилбаянды силерге кыскача маалымат берип кетейин. Окуганда таасир берип адамга, сүйүү ыйык, сүйүү күчтүү ааламда, турмуштун кыйынына баш ийдирбей, тартып кетет алда сыйкыр калаага. Жалган турмуш эмне менен кызыктуу, адамдардын мүнөздөрү кылыктуу, ак сүйдүрүп адамдарды боздоткон, сүйүү кыйын, сүйүү ушундай улукпу. Ооба досум, сен да байлап байкагын, сүйүп калып ага жетпей арманың, жетип алып алгач тунук сүйүүңө, Ильяздай мөгдөп жалгыз калбагын. Сүйүү деген оюн эмес, гүл эмес, ойноп барып сатып үзүп алгыдай. Сүйүү деген жөнөкөй кул эмес, хан сыяктуу өзүң биле алгыдай. Сүйүп билген ак сүйүүнүн марттыгын, бул жашоодо сүйүү сенин тагдырың. Жеңил болбой түшүнүктүү сен болсоң, турмушуңда өз эркиңди тапканың. Ак сүйүүнү күндөн күнгө күчөткөн, наристе бар бакыт болуп көрүнгөн, ата деген касиетке жетпеген, азап барбы бул дүйнөгө күйүттөн. Кош аселим, кош Делбирим таалайым, ачык болсун алдыдагы сапарың. Кош Ильяс, кош өмүрүм каалаймын, Памир жактан өз бактыңды табарың. Сенден жаштар көп тарбия алышсын, болушунча эмгек менен жарышсын. Келечекте калкын эстеп жүрө алган, улан кыздар дүбүрт салып чубашсын. Кечээ гана Асел экөө жаңыдан таанышып, мөлтүр тунук махабатка кабылып, бактылуу эмес беле? Ошол бакытты барктай албай, туңгуч алгачкы махабатын жоготконуна, ал сезимдин, ал бакыттын кайра кайрылып келбестигине көзү жетип, жаңы турмуш жолун издеп, Памирди көздөй сапар алды. Бул чыгарма менен баарыңыздар таанышсыздар. Мен Дилбаяндан үзүндү гана окуп койдум.
урматтуу окуучулар, жогорудагы эскертүүлөрдү эске алгыла демекчимин. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат.